Кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болгонуна 30 жыл. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан жарыяланган бир айлыктын алкагында номер 4 мектепте майрамдык иш-чара болуп өттү. Тилди даңазалоо менен бирге кыргыздын каада салты, улуттук даамдары жана оюндары көрсөтүлдү. Расул Гамзатовдун эгерде эртеге эне тилиң жок десе, мен бүгүн өлүүгө даярмын деген бул өтө чоң айтылган сөз. Мен оюмча бул туура айтылган. Ошондуктан мен пикирибиз бул эне тилди бир эле күн бүгүн эмес, дайыма ушул элди өнүктүрүп, муну дайыма колдонуп, жогорку деңгээлде алып барыш керек деп ойлойм. Мектептин аянтында улуттук кийим кийген мектеп окуучулары ак чөлмөк, ордо, чүкө, ак терек сыяктуу оюндарды ойноп жатышты. Беш таш, беш топ таш. Бул оюнду ойноодо 2ден көп кыздардын катышуусу керек. Мындай оюнду шаардагы мектептердин биринде кыргыздын каада салтын жана жөрөлгөлөрүн көрсөткөн бир нече оюндар болуп өттү. Памела Людвиг Калифорния штатынан келген. Ал улуттук буюмдарга, салт-саналарга өзгөчө кызыкканын айтат. Мамлекеттик тил күнүнө арналган иш-чарага да күбө болуп таасир алган. Мен Жалал Абад жергесинде 2 жыл англис тилин акысыз үйрөтүү үчүн келгенмин. Мага абдан кызыктуу болуп жатат. Өзгөчө улуттук зер буюмдарыңыздар абдан жакты. Мен да алдым. Менин курдаштарым абдан кызыгышууда. Мектеп окуучуларынын катышуусунда атайын сармерден, ак ийнек сыяктуу сахналаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлдү. Андан сырткары улуттук даамдардын түрлөрү коюлуп, келген коноктор ооз тийишти. Келип аябай суктануу менен карады да, ооз тийип көрүп, мунун даамдуулугун карап, биздин улутубузга мен ойлойм өтө чоң бир баа берди болсо керек деп. Эскерте кетсек, мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата бир айлыктын алкагында шаардагы окуу жайларда, мектептерде атайын иш-чаралар, ачык сааттар өткөрүлүүдө. Элиза Жолтоева, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.